Курманбек Молдокулов. Президенттин эл менен жолугушуусу бул жөн эле формалдуулук эмес, бул башкаруунун жаңы маданияты. Мурунда жолугушуулар өтчү, бирок көп учурда бир областка бир эле жолугушуу болуп, активдеп даярдалган адамдар чогулуп, мактоо айтып, кол чаап, узатып коюу менен чектелчү. Бүгүнкү формат башка. Президент ар бир райондун эли менен түз жолугуп, алардын үнүн угуп жатат. Эң башкысы эч коркпой, ачык суроо берип, көйгөйлөрүн түз айтып жатат. Бул чоң өзгөрүү. Мага өзгөчө жакканы адамдар жеке маселеден көрө айылдын, райондун, жалпы коомдун көйгөйлөрүн көтөрүп жатканы. Бул да жарандык аң сезимдин өсүп жатканын көрсөтөт. Мындай жолугушуулар бир жолку көрүнүш болбой, туруктуу салтка айланышы керек. Анткени чыныгы саясат бул элди угуу менен башталат. Эрнис Нурдин: элге эмне керек? Жашоосуна шарт түзүш керек, тынччылык керек. Президент Садыр Жапаров элди аралап басып кеткени жакшы болду. Көбүнчө жеке маселелерди айтып жатышат. Баламыз соттон чыгар, үйүмө документ керек жана башка. Башкысы элдин пары чыгып, ажоого айтып атышат. Жан жөөкөрлөр өлүп талып, маселе чечкени чуркап калышты. Биздин президент баары бир жөнөкөй негизи. Борбор Азиянын президенттери эл менен жолукканын карап көргүлө. Түштүк резиденцияга жатып алып, жетекчилерди чакырып, отчетун да алып атат. Оштун абалын да көрдү. Бирок Жанар Акаевдин да элге жакын демилгечил экенине ичи жылыды окшойт, адашпаптырмын деп. Ошко акча да бөлөт деп уктук. Негизи элден алыстаган жетекчи оңбойт. Нуркожоевич бул жагынан кыраак экен. Элдин күрөө тамырын кармап, күнүмдүк көйгөйүн өзү угуп, камаарабай алдыга жылып баратат. TikTok'ту ачуу талабы парламентте айтылды. Кыргызстанда бир нече жыл мурун бөгөттөлгөн TikTok'тун иштөөсүн кайра жандантуу маселеси эми жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Парламенттин 15 апрелдеги отурумунда депутат Махабат Мавлянова өкмөттүн бул социалдык тармакту ачуу маселесин кароону суранды. Депутат TikTok кыргызстандыктар үчүн көңүл ачуучу портал гана эмес, каражат табуучу булакка да айланганын белгиледи. Ансыз деле VPN менен кирип көрүп атышат. Демек бөгөттөө максатына деле жеткен жок. Албетте биз улуттук коопсуздук, жаш муундардын тарбиясы сыяктуу маанилүү маселени эске алуубуз керек. Бирок тыюу салуу менен эч нерсе чече албайбыз. Бул платформа айрым жарандарыбыз үчүн киреше булагы да болуп калды, деди Махабат Мавлянова. TikTok социалдык тармагын бөгөттөө чечимин кайрадан карап чыгуу сунушун буга чейин Маданият, маалымат, спорт жана миграция министрлиги да көтөргөн. Министрдин орун басары Марат Тагаев Кыргызстанда TikTok'ту жабуу жаштардын аудиториясына платформанын ишкерлигин өнүктүрүү үчүн колдонуп калган креативдүү индустрия жана чакан бизнестин өкүлдөрүнө терс таасирин тийгизгенин белгилеген. Кыргызстанда TikTok социалдык тармагына Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тыюу салган. 2024-жылы апрелде Санариптик өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандагы интернет провайдерлерге TikTok платформасын бөгөттөөнү тапшырган. Андан бери аталган соц тармакка пайдалануучулар VPN аркылуу кирип келишет. Булак Азаттык. Президент Жапаров Зулушевди рейдерлик айыптаган жарандын дооматын электөөнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине экс-депутат, экс-башкы прокурор Курманкул Зулушевди рейдерликке айыптаган жарандын дооматын текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчы Ош областына сапарын алкагында 14 апрель күнү Өзгөн районунда эл менен жолугушуп, арыз дооматтарын уккан. Жолугушуу учурунда райондун Дөң Булак айылынын тургуну, өзүн Бал көчөт акционердик коомунун жетекчиси Аттокур Сурманкулов деп тааныштырган жаран 1991-жылы түзүлгөн акционердик коомуна караштуу жерди жана мүлктөрдү Курманкул Зулушев командасы менен чогуу тартып алганын айткан. Политклиника. 1 сом акча алган жокмун. Ташиев футбол биримдигинин президенттигинен кетти. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигинен кетти. Ал 15 апрелде аталган биримдиктин жыйынында сөз сүйлөп, футбол биримдигинин жетекчиси болуп турганда аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ташиевдин маалыматына караганда 2 жылдын ичинде 17 жаңы стадион, мекемелер курулду. Азыр дагы 14 курулуп жатат. Буга 7 миллиард сом жумшалды. Камчыбек Ташиев 2024-жылдын 19 февралында Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланган. Кыргыз футбол биримдиги. Кыргыз футболу ыраазычылык билдирет. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти кызматындагы мөөнөтү аяктаганына байланыштуу өз ыйгарым укуктарын тапшырып жаткандыгын расмий түрдө маалымдайбыз. Жалпы Кыргыз футбол коомчулугу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке аткарган эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү, Кыргыз Республикасынын футболун өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, ишине берилгендиги, күчтүү лидерлик сапаттары дайыма дем берип, жаңы бийиктиктерге умтулууга шыктандырган колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирет.
Кыска убакыт аралыгында ырааттуу иш алып баруунун жана стратегиялык көз караштын негизинде 2024-жылдан тарта атамекендик футбол системалуу өнүгүү жолуна түшүп, ири өзгөрүүлөргө жетишип, өлкө футболунун узак мөөнөттүү өсүшүнө бекем пайдубал түптөлдү. Негизги жетишкендиктердин катарында футбол тармагына мамлекеттик колдоонун күчөшү, инфратүзүмдө чоң секирик жасалып, өлкөнүн аймактарында заманбап талаптарга жооп берген жаңы стадиондор жана спорттук объектилердин курулушун белгилөөгө болот. Учурда дагы футболдук материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган ири долбоорлор ишке ашырылууда. Профессионалдык футбол тармагында олуттуу өзгөрүүлөр да болуп, улуттук чемпионаттын форматы кеңейтилип, VAR системасы киргизилди, телетрансляциялардын саны көбөйдү, байге фондор өсүп, клубтар менен аймактарга туруктуу колдоо көрсөтүлүүдө. Мунун натыйжасында улуттук жаштар, олимпиадалык футзал жана кыз-келиндер курама командалары эл аралык аренада туруктуу өсүш көрсөтүп, өлкө намысын татыктуу коргоп жатышат. Ошону менен катар жаш муундарды даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп, академиялардын иши күчөтүлүп, балдар өспүрүмдөр футболун өнүктүрүү программалары кеңейди. Ал эми улуттук академиянын эл аралык деңгээлде таанылышы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Түзүлгөн бекем пайдубал мындан аркы өнүгүүгө ишенимдүү негиз болуп, жетишилген ийгиликтер атамекендик футбол тарыхында өзгөчө орунда калат. Кыргыз футболунун өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салымыңыз, көрөгөт жетекчилигиңиз жана талкпас эмгегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз баштаган иштер, кабыл алынган чечимдер жана түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр дагы көп жылдар бою өз жемишин берип, өлкө футболунун өсүшүнө кызмат кыла берет. Рахмат сизге.